Assalomu alaykum. Hozir biz backtestni qilamiz. Bu yoqdan настройкалардан qo'ying. Так, bu yoqdan hozir времяni tanglaysiz. Randomniy времяni tanglaysiz hozir. 2007, 2012, 2003. Bizga 2018dan o'ta kerak bo'ldi. Nega deganda grafikdan mlash timeframe'larga kirganda switchlar yaxshi bo'ldi. Так, 2024. Bir sıra настройкаларды alalım. Analizlerді жүргізім. Sıra так, bizga bir айлық таймфреймге кіріп, ближайший фракталдарды белгілеп алышыбыз керек. Жана ошондой эле буга чейин рынокто эмне болгонун ошону билип алышыбыз керек. Биздики рынокто bir айлық таймфреймден реакция берген рынок өдөгө. Жана ошондой эле bir айлық таймфреймде минимальный басым снять кылган. Значит, бул рынок азыр биздики үстүнкү максималдык баага барышы мүмкүн толук турду. Так, рынок азыр боковой движенияда в данный момент. Bir жұмалық таймфреймден анализ жүргүзөбүз. Bir жұмалық таймфреймде рынок азыр дискаунт зонада экен. Продажага кетиши мүмкүн экен. Толук турду. Так, дневной таймфреймге киребиз. Более младший таймфреймдерден биз уже өзүбүзгө керектүү инструменттерди колдонуп уже рыноктун багытын анализдеп баштайбыз. Бул жактан биздики покупкага болгон ФВГ игнор болгон. Значит, бул продавецтерде азыр бизде объем бар деген сөздү түшүндүрөт. Жана ошондой эле 1, 2, 3, 4 4 свечаны бир свече поглощение кылган. Жок, 1, 2, 3, 4, 5 свечаны бир свече поглощение кылган. Значит, бул рынок толук түрдө продавецтерге өттү десек болот. Азыр биз ылдыйкы фракталга чейин иштесек туура болот. Минимальный бага чейин. Так, H4 таймфреймге келебиз. H4 таймфреймден ФВГ бул продажаныкы. Ушул ФВГ аркылуу мен продажага сделка ачам. RR1G2. Так, мен лимиткам үстүнкү ФВГда турат. Бул жакта эмне бар бизде рынокто? H4 боюнча H4 сценар бар. H4 сценар. Бул жакта биздики объем бар экен, liquidность. Ошол зонага келгенде мен рынокто без убытка койсом болот. Эми рыноктун иштеп беришин көрөлү. Да, биздин лимит каналда рынок.
Так, бул жерден карай турган болсок, эффектнес аркылуу рынокто реакция болду жана ошондой эле бул жактан поглощение болду. Поглощение бул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 свечаны бир свеча поглощение кылды. Значит, бул жерден рынокто продавецтердин күчүн көрсөк болот. SNR'ды белгилеп алабыз жана ошондой эле H4 эффектнести белгилеп алабыз. И биздин экинчи точка хода ошол жактан болот. Так. Bizde H4 эффектинес бар. Biz лимитка менен продажага киребиз. RR 1 2. Так, биздин лимитка алынды. Так, биздики ошондо бир экинчи сделкабыз $1000 рубльда. И бул жакта биздики ближайший ликвидное снятие болду. Значит, бул сделкамды мен без убытка койсом болот. Так, бул жакта биздики неэффективность бар. Бул неэффективностьтан мен продажага кирбейм. Анткени биздики бул жакта ликвидное снятие болду. Ликвидное снятие болгондо бул жерден биздики rejection блок пайда болду. Жана ошондой эле бул биздики ближайший фракталды снятие кылып рынок ылдыйга түшүшү мүмкүн толук турду. Так, ошол үчүн мен кайта без убытакты мурунку стоп лосско алып келем. И рыноктун кыймыл аракетин көрөлү. Бул жакта биздики уже покупкага ФВГ чыгып баштады. Бирок биздики продажага болгон эффективности жагы элек да рынокчу. Значит, дагы деле рынокто контролдо бул продавецтердин күчү. Так. Биздики үстүнкү фрактал эмес H4 хайди снятие кылды рынок бул жерден. И реакция берип кайта рынок ылдыйга түштү. Эми рыноктун дальше иштеп беришин көрүтөлү. Эгерде бул жактан азыр SNRга закреп боло турган болсо, рынок и ФВГ аркылуу биз продажага кайта кирсек болот. Так, рынок SNRга закреп болду. H4 эффектинес бар рынокто. Бул жакта бизде логика кандай болуп жатат? Ылдыйда покупка болгон rejection блок бар. Буну рынок пока пробивает элек полностью. Значит, мен бул жактан продажага кирбейм. Ошо пропускать этем. Эгерде кире турган болсом, азыр по рынку кирмекмин. Стоп лоссумду ближайший хай. И вот, мындай кыймакмын. Ошондо меники ушундай позиция болмок да подряд. Көрөлү рынокто кандай иштеп берет. Вот. Так, в данный момент рынокто биздики уже стоп лосс. Бир сделкабыз стоп лосс менен жабылды. Эми көрөлү дальше кандай иштеп берет рынок. Так. Рынок кайта ылдыйга реакция берди. Бул жактан биздики продажага алганга эч кандай анализ жок. Давайте пропускать этебиз.
Мгм. Так, бул жерде биздики H4 эффектинес бар. Ошол эффектин үстүндө бизде фрактал бар. Так, эффектинестен биздики реакция болду. Эч кандай подтверждение жок пока что. Күтөлү. Эң жакшысы бул үстүнкү фракталды снятие кылып реакция берсе, ошондо биз продолжай киребиз. Эч кандай реакция жок. H4 FVG боюнча эле реакция берди ырнакта. Үстүнкү ликвидности снятие кылган жок. Кийинки эми биз бул экинчи точка ходан издейбиз. Бул жактан биздики сценар бар ырнакта. H4 эффектинесин чыкканын күтөбүз ырнакта. Так, H4 эффектинес бар. Ушул H4 эффектинес аркылуу биз продажа карайбыз. RR 1-2. Так, рынок иштеп беришин күтөлү эми. Рынок пока биздин лимитке ала элек. Биздин лимитке рынок алды и сразу H4 FVG боюнча реакция жүрдү рынокто. Бул сделкабыз биздики $1000 пробелга чыкканда без убытакка коебуз. Вот, $1,500 пробелга чыкты. Эми биз өзүбүздүн стоп-лоссубузду без убытак алып келебиз. Бул жакта эми караңыздар. Шаши бизде ликвидный зона бар. Бул жактан кандай реакция болот көрөлү. Так, эми эң биринчи сделкабыз биздики $1,300 пробелга чыкты. Эгерде ушул ликвидностька келсе биз без убытакка коебуз дегенбиз. И эки сделкабыз биздики без убытакта, ошондо бир сделкабыз минуста. Общий биздики данный момент пробелдарды эсептегенде 1% минустабыз от депозита. Так, биздики экинчи сделкабыз плюс менен жабылды. Логикасы бизге түшүнүктүү болду бул сделканын. Рынокто реакция бар. H4 FVG'дан реакция болду. SNR чыкты. Жана ошондой эле H4 FVG. Ошол аркылуу биз продажага кирдик. RR 1-2. Бул сделкабыз бизге отрабатывать этип берди. Эми биздики үстүнкү сделкабыз калды. Эгерде ушул сделкабыз биздики прибыль менен жабыла турган болсо, общий сделка биздики от депозита 3% прибыль болот. Данный момент азыр биздики 1%. Так, азыр биздики рынокто толук боло турган нерсе ликвидностьтин снятиясынан кийин рынок реакция болушу мүмкүн. Ушул жердеги ликвидностька чейин снятие болуп, анан кайталдыйга түшүшү мүмкүн. Эми көрөлү рынок кандай иштеп берет. Покупка болгон сделкаларды полностью игнорлообуз, только продажа карайбыз. Так, жакшы. Биздики азыр сделкабыздын жабылышына. Так, ошондо RR 1-2 бизге вот ушул жер $2000 достаточно. Негизи азыр данный момент жаба турган болсок деле биздики RR 1-2 болот экен. Так, бизге азыр эмне керек? H4 фракталдын снятиясынан рынок снимать этип берсе, ошондо биздики туура болот жабылышына сделканын. Так, биздики сделкабыз жабылды. Ошондо биздики эң башындагы анализибиз туура болгон продажага. Рыноктун разворотунан сделкага киргенбиз и ошол сделка аркылуу биз продажага жакшы иштеп алдык. Так, биякта логика биздики эмне болду башында? Так, көрөбүз. Бир айлык таймфреймдин реакция болгон өдөгө. Жана ошондой эле бир айлык таймфреймдин үстүнкү максимальный базасы снятие болгон. Буну башка бир кызыл цвет менен белгилеп алайын, чтобы өзүнчө көрүнүп туруш үчүн.
Так, недельный таймфрейм боюнча биздики неделянын максимальный базасы снятия болгон. И рынокто реакция бар болчу бул жактан четтен. Вот бул жерден дневной таймфреймде ошо биз көп анализдерди байкасак болот. Бул жактан дневной хай, фрактал снятие болгон, Азиянын бир айлык таймфреймде максимальный базасынын снятиясы. Бул жакта биздики Rajashin блок снятие болгондон кийин H4 боюнча уже биз өзүбүздүн анализибизди жүргүзүп туруп продажага иштедик. Биздин продажага болгон анализдер общий карай турган болсок, эң биринчи анализибиз бул RR1G2 прям идеально отрабатывать этип берди. Так, кийинки сделкабыз бул биздики продажага болгон бул жерден. Бул сделкабыз биздики иштебей калды. Стоп менен жабылды. Кийинки сделкабыз бул биз продажа алган эмеспиз. Буну жөнүндө анализ кылабыз. Үчүнчү сделкабыз бул биздики акыркы. Вот могул. Бул да биздики тек профит менен жабылды. Вот ушундай 3 сделкабыз болду биздики. 3 сделкадан эко плюс болду. И бирөөсү минус болду. Ошондо биздики общий депозитта 3% плюс болду. Бул жактан биз основной кайсыларды колдондук? Бул H4 фракталдын максимальный базасынын снятиясы ликвидностьтин жана ошондой эле H4 таймфреймдеги FVG зоналардын покупкага же продажага болгон зоналардын игнору, FVG мындайча айтканда жана ошондой эле FVG SNR. Ошол инструменттер боюнча биз өзүбүздүн сделкабыз менен 3% прибыльга чыктык десек болот. Так. Примерно убактысы канча болду? 18 күндүн ичинде биз 3 сделка ачтык. И 3 сделкадан 3% зарабатывать этtik. Так, эми көрөлү. Ылдыйкы минимальный бага чейин рынок келе алат бекен? Так, рынокто биздики как раз жакшы жабылыптыр сделкабыз. Разворот алып рынок өдө кетти. Значит, биз ближайший фракталдарды белгилеп алалы. H4 фракталда рынок снятие кылды. И биринчисинен игнор болду. Экинчи H4 фракталдан рынокто реакция бар продажага. Бул жерде биздики рынокто SNR бар. Жана ошондой эле H4 эффектинес бар. И бул жактан биз негизи продажа карап көрсөк болот сделкабызды. Ылдыйкы минимальный бага чейин. Аябай жакшы сделка болчу да. Так, давайте пропускать этебиз. Просто вот мынакей сделкага кирбей эле рынокто көрөлү кандай иштеп берет экен. Пока лимитканы ала элек. Вот лимитканы эми алды рынок. Лимитканы алгандан кийин рынокто реакция болду H4 FVG боюнча. Бул жакта биздики покупкага эми имбаланс бар. Имбаланс аркылуу рынокто реакция болуп жатат. Рынокто продажага рынок түшүрбөй жатат. В данный момент продавецтер, покупательдер и рынок не иштешин күтөлү. Так, бул жакта биздики жаңы тренд пайда болчудай. Вот. Голова плечи деген эме бар бизде. Вот ошол болуп жатат в данный момент. Азыр вот голова плечи. Үстүнкү хайды снимать эткени.
Давайте көрөлү кандай иштеп берет. Вот биздики стол басмай жабылмак экен да, ушу изиликка кирбеген эстер болуптур. Жакшы. Аябай сонун. Ушундай рынок, ушундай да. Бирок аябай жакшы болду. Бэктестинг аябай сонун болду. Просто биздики бул жактан сделкага киргенде биздин стоп-лосстон реакция берип рынок ылдыйга түшүшү мүмкүн да. Бул да жаман эмес. Эгерде динный тайфреймди карай турган болсок, динный хай, свеча доджи и реакция продажага. Жакшы. Ашадин тайфрейм боюнча бул жерден биздики вот жана голова плечи деп аткан продажага чыккан болчу экен ылдыйга. Жакшы. Баарыңарга ийгилик. Так, биздин бул бэктестингдин убактысы 22 минутта. Прям идеально. Баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.